Кыздардын оозуна жыныс мүчөсүн салган кылмышка шектелген 22 жаштагы жигит 2 айга камакка алынды. Таласта кичинекей кыздарга сексуалдык ырдык көрсөтүүгө шектелген 22 жаштагы жигит 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигинин Талас областынын ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда анын баш коргоо чарасы кечээ 6 сентябрда Талас шаардык сотунда каралган. 3 сентябрь күнү Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматынан телефон аркылуу шаар тургуну билдирүү жасаган. Анда көчөдөн бейтаныш адам жарандарды кубалап жүргөн деп билдирген. Окуя болгон жерде шаардык ички иштер башкармалыгынын ылдам ыкча төргө тобу чыккан. Териштирүү учурунда Талас шаарынын 4 тургуну арыз жазышкан. Анда 5-6 жашар 2 кыздын 8 жаштагы кыздардын апалары ошол жерде кошуна жашаган 1999-жылы туулган жигит кыздарды алдап үйүнө алып барып ыплас аракеттер жасап жүргөндүгүн билдиришкен. Андан тышкары кыздардын апалары аталган жарандын үйүнө баргандыгы белгилүү болгон. Аталган арыздар Талаш шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, жазык кодексинин 165 беренеси ыплас аракеттер негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда иш боюнча тийиштүү тергөө жана иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Соттук экспертизалар дайындалды. 6 сентябрь күнү аталган факты боюнча жазык кодексинин 165 беренеси менен шектөөнү жөнүндө кабарлама чыгарылган. Талас шаардык соту тарабынан кылмыш ишин жасаган боюнча шектөөнүн кармалуусу мыйзамдуу деп табылып, аны бөгөт коюу чарасы катары 2 айга камакка алуу түрү тандалды деп айтылат маалыматта. Булак Сереп медиа. Эл чындыкты билсин. Чек арадагы ок атуу мурдагы биринчи вице-премьер Артем Новиковго аскердик нам берилди. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиков улук лейтенант аскердик намын алды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына билдирип, сыйлык тапшыруу аземинин видеосун жарыялаган. Талыбас аракети күч түзүмдөрү менен мамлекеттик органдардын ишин координациялап, Коргоо министрлигинин Баткен облусундагы чек ара чырын жөнгө салууга катышкан аскер бөлүктөрү менен мекемелерине көп тараптуу колдоо көрсөткөн үчүн улук лейтенант намы мөөнөтүнө мурда берилди деп айтылды сыйлык тапшыруу учурунда. Чек ара тилкесине жаңжал башталып, өлкө башчысы жыйын кургандан кийин Новиков кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу жана изилдөө боюнча жумушчу топтун жетекчиси болуп дайындалган. Ал Баткенге барып, мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин ишин жетектеген. Эл чындыкты билсин. Афганистанда кодо ойлогон, бирок Лейлектин ооруканасы талкууда. КТРКнын журналисти Замир Казакбаев медицина тармагында коррупция менен кайдыгерликтин айынан кароосуз калган аймактык оорукананын маселесин көтөрүп, талкуу жаратууда. Пикирин өзгөртүүсүз сунуштайбыз. Лейлек районундагы Исфана шаарынын ооруканасы экен. Мен Афганистандагы бир ооруканага дегем. Кыргыз медицинасы орунун алдын алууну кой, айык турун деле кой, жөн эле оорулууга шарт түзө албай калды. Болбосо ооруган жан акчасын эч нерседен аябайт. Карыздаса дагы табат, оорукананын кассасына булчуйта төлөйт. Мунун баарын мыйзамдаштырып алышкан. Ушундай заманда оорубайлы өлүп калгысы келгендер деле толтура. Коррупциянын туу чокусуна жеткен кыргыз медицинасынан наалат. Ооба, пандемия учурунда алкыш айттык. Айтпаска чарабыз барбы? Өзүбүздөн жайнап турса, башка жактан алып келмек белеген андарыгерлерди. Оорукана көп, оорулуубуз андан көп. Болбосо алдын ала же профилактика кылганыңарды көрө элекпиз. Силер оорукчанын эсебинен акча жасаганды токтоткула. Оорукананы оңдогула, шарт түзгүлө. Күн-түн колкоо кылбай иштегиле. Силер ант бергенсиңер. Акчаны уштап эле атасыңар, кантип аш кыласыңар? Килтеген мамлекеттик клиникаларды менчиктеп алып отурасыңар, бетиңерди табактай кылып, тилегиңер жаман силерди. Ылайым эле ооруканаңар бош калса экен, силер дагы иши жок чет өлкөлөп калсаңар экен. Жарандарыбыз Турция, Индия, Израилге окшогон мамлекеттер дарыланып жатышат. Жыргаганынан барып атышат дейсиңерби? Жер көрөлү, эл көрөлү деп барып атышабы. Силерге ишенбеген үчүн да, бул жакта шарттын жоктугунан да. Жөнөкөй оорукчанды кой, өзүңөргө өзүңөр ишенбеген үчүн чет жакта дарыланасыңар го. Кудайды эле пейилибизге, ниетибизге жараша жетекчилерди берет окшойт. Ушул заманда ушундай абалдагы ооруканага бар экенине ишенүү өтө кыйын. Пост бардык дарыгерге тийбесин, сөзү эсин табат. Жүрөгүм тилинип кетти. Катуу айтсам кечирим сурайм, бирок чындык ачуу болот. Урматтуу дарыгерлер, шайлоону күтпөй, көпөстөрдү күтпөй, ашар жолу менен болсо да оңдош керек оорукананы деп жазат Замир Казакбаев өздүк баракчасына. Эл чындыкты билсин. Күрөш боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын мүчөлөрү Казан шаарында өтүп жаткан күмүш оюндары дагы 5 медаль жеңди. 125 кг салмактагы категорияда Арсланбек Турдубеков күмүш медаль тагынса, Нурканат Кайыпбердиев, Бекмамат Бейшенов, Бакберди Мирламбеков жана Баяман Мыктыбеков коло байгесине ээ болушту. Аталган спорттун түрү боюнча жалпы медалдардын саны боюнча Кыргыз өлкөсү 3-орунда, тизмени сап башында Орусия жайгашса, 2-орунда Өзбекстан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Өлкөнүн коргоо министри Талайбек Өмүралиев ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Бактыбек Бейполотов министр болуп дайындалган президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Белгилүү болгондой, тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Талайбек Өмүралиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу коргоо министри кызмат ордунан бошотулду. Өмүралиев 2021-жылдын 3-февралында президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктын негизинде министр болуп дайындалган. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.
111 саат бою улуу баян айткан Дөөлөт Сыдыковдун абалы Гиннестин рекорддор китебине кирүү максатында Орусиянын Москва шаарында 5 күн 5 түн манас айтууга киришкен манасчы Дөөлөт Сыдыков бүгүн улуу баянды айтууну жыйынтыктады. Улуу баянды айткан манасчынын абалы жакшы. Бул тууралуу манас айтуу Гиннеске каттоо боюнча иштерди уюштурууну жетектеген Гүлзар Кокуянова билдирди. Манас айтууну жыйынтыктаган манасчынын абалы жакшы. Улуу баянды айткандан кийин тамактанды. Командабыз менен Москва шаарын кыдыралы деп жатабыз. Буюрса эртең Бишкекке кайтабыз деди ал. Манас айтуунун жыйынтыктоодо иш-чарасы Орусияда кыргыз элчилигинде салтанаттуу түрдө жыйынтыкталды. Эске салсак, Дөөлөт Сыдыков 5 күн 5 түн манас айтууну 31 август күнү баштаган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов жогорку кеңешке депутаттарын шайлоону уюштуруу боюнча даярдык иштеринин сапаттуу жүрүшү маанилүү экендигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен актуалдуу социалдык экономикалык маселелер боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Жыйын алдында министрлерге министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Азиз Алиевди тааныштырып, ага жоопкерчиликтүү кызматта ийгиликтерди каалады. Кеңешменин жүрүшүндө Марипов жогорку кеңешке депутаттарды шайлоону уюштуруу боюнча даярдык иштеринин майнаттуу жүрүшү маанилүү экендигин белгиледи. Парламенттик шайлоону уюштурууга жана аны өткөрүүгө көмөк көрсөтүү боюнча штаб түзүү, ошондой эле тийиштүү уюштуруу иштерин жүргүзүү зарыл деп белгилеген ал. Мындан тышкары күз-кыш жылытуу мезгилинин өтүү боюнча бардык даярдык иштерин жыйынтыктоону тапшырды. Токтогул ГЭСинин 4-чү гидроагрегатын ишке киргизүү керек. Ошондой эле күйүүчү майга тийиштүү учурдагы маселелерди чечүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маанилүү деген Марипов. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Атайын уюштурулган чагым Момбеков айдоочуга кол салды деген айыптоо коюн катты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жолдоо жанжал боюнча өзүнүн версиясын айтып берди. Анын айтымында тескерисинче ВМБ машинасындагы айдоочусу ага кол салган. Бул карандай калп. Мен өмүрүмдө айдоочу же жан сакчы жалдаган эмесмин. Жалгыз эле уну айдап жүрөм. Кечээки окуя боюнча мен унчукпай эле коеюн деген. Бул окуя төмөндөгүдөй болду. Ош базардан өткөндөн кийин ал киши менин жолумду кесип чыкты. Мен капталга өтүп, ай акшыңдабай эле айдасаң болот го деп айтсам, мени сөгүп салды. Анын унаасын сүрөткө тартсам, сен эмнеге сүрөткө тартып жатасың деп оско алгыс сөздөр менен сөгүп жиберди. Мен ага деле көңүл бурган жокмун деди Момбеков. Анын айтымында айдоочу анын унаасын кууп жетип депутаттын алдына келип токтогон. Унаадан түшүп келип Момбековго кол салып, ачык турган терезеден бир нече ирет чаап жиберген. Ошол жердегилердин бардыгы көрдү. Артында турган унаадан орус киши түшүп келип айдоочунун унаасына отургузса болбой жулунуп, агрессивдүү мамиле кылды. Бир аз жүргөндөн кийин кайра токтоту, түшүп сүйлөшсөм, сен мени отургузам деп ойлоп жатасыңбы? Чыгып келгенден кийин сага жашоо бербейм деп коркутуп баштады деп билдирди Момбеков. Ошондон соң депутат ИИМдин башчысы Улан Ниязбековго телефон чалып, милиционерлердин жөнөтүүнү суранганын айтты. Алар келип, Момбеков менен чурдашкан айдоочуну алып кетишкен. Ким сабап салганын билбейм, эгерде сабап салса, ошолор сабап салды да, деди ал. Момбеков конфликти бардыгын шайлоо алдында аны кароолоо үчүн атайын пландалган деп эсептейт. Ошол себептен бир нече күндөн бери ИИМ окуянын чоо жайы тууралуу маалымат бербей жатат. Депутат унаанын ичиндеги камерага түшкөн видеону тиркеген, анда ВМБнын айдоочусу аны кантип кууганы чагылдырылган. Буга чейин ЖМКлар Рыскелди Момбеков айдоочусу экөө таксисти сабаганын жазып чыгышкан. Милициядан болсо жолдогу жанжалдан улам депутаттын үстүнө нур токмок алды деген арыз түшкөнүн билдирген. Депутатка карата сотко чейинки өндүрүш башталганын кабарлаган. Булак Чындык KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Ислам академиясы куруларын айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров коркунучтарды алдын алуу үчүн диний билим берүүнүн сапатын жакшыртып, жогорку билимдүү кадрларды даярдоо зарылдыгына токтолгон. Өлкө башчынын айтымында Бириккен Араб Эмираттарынын Шейх Заид бин Султан Ал Нахаян фондунун колдоосу менен Томок шаарында Ислам академиясы куруу долбоору быйыл колго алынды. Туура эмес диний чечмелөөгө жол берилбеши үчүн идеологиялык коопсуздукту күчөтүү керек. Кылымдардан бери бабаларыбыз карманып келген салттуу ханафи мазхабы элибиздин үрп-адатына каршы келген эмес. Буга байланыштуу менен инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дин тарбиясы жөнүндө биринчи жарлыгым чыккан. Ушул документтин негизинде концепция иштелип чыкты, деди президент. Садыр Жапаров Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өлкөдө диндер жана улуттук аралык тынчтыкты сактоодогу ролу чоң экенин кошумчалаган. Булак Факт KG. Эл чындыкты билсин. Орус саякатчысы Александр Лис Кыргызстан тууралуу ыр жазып клип тартты. Ал видеону YouTube каналына жарыялады. Автордун айтымында аны ыр жазып клип тартууга Кыргызстанга болгон акыркы сапары шыктандырган. Блогер белгилегендей ал Сибирден автордук турларды уюштурат жана рэп окуйт. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.
Кыргыз өлкөсүндө боло турган ири Рубеж 2021 машыгуусуна Тажикстан катышпайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында Коргоо министринин орун басары Нурлан Кирешев билдирди. Министрдин орун басары тажик аскерлеринин эмне себептен Кыргыз өлкөсүндө өтүүчү машыгууга келе албастыгын так айткан жок. Эске салсак, бүгүн 7-сентябрда Рубеж 2021 машыгуусу башталат. Ага жамааттык коопсуздук келишимге мүчө мамлекеттердин коргоо ведомстволорунун аскер контингенттери жана ЖКУКнун бириккен штабынын жана катчылыгынын оперативдүү топтору катышат. Машыгуулар 7-9 сентябрь аралыгында болот. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.